Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Орусиянын президенти Владимир Путин ички иштер министрлигинин кызматкерлерин кылмыштуулук менен күрөшүүгө, терроризмге, баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө, мыйзамсыз миграцияга каршы катуу күрөшүүгө, жол коопсуздугун жакшыртууга чакырды. Бул тууралуу анын ички иштер кызматкерлеринин күнүнө карата куттуктоосунда айтылат. Анын айтымында экстремизмге бөгөт коюуда да активдүүлүк керек. Бардык мезгилде ички иштер министрлигинин мыкты кызматкерлери тайманбастыгы, ак ниеттүүлүгү, мыйзамдын жана адилеттүүлүктүн күчүнө бекем ишенгендиги менен айырмаланып, жаңы муундарды ар-намыстын, мекенчилдиктин, кызматтык милдетине берилгендиктин салтында тарбиялап келишкен, деди ал. Анын айтымында бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын кызматкерлери өз бөлүмдөрүнүн тарыхын, жаңы даңктуу салттарды кошууда. Быйылкы жыл эле 659 кызматкер мамлекеттик сыйлыктарга ээ болду. Алардын арасында өлүм коркунучуна карабай, тайбай, артка чегинбей, кызмат учурунда баатырларча курман болгондор бар. Ошондой эле ал согуш болуп жаткан жерге жакын жайгашкан аймактардагы ички иштер бөлүмдөрүнүн кайраттуу ишин белгиледи. Путин миграция саясатын катаалдаштыруу боюнча мыйзамга кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин миграциялык саясатка өзгөртүүлөрдү киргизген бир катар мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, мамлекеттик думанын депутаттары аларды октябрдын аягында кабыл алса, Федерация кеңеши 6 ноябрда бекитти. Путин төмөнкү документтерге кол койгон: мыйзамсыз миграцияны уюштурууда алынган акчаларды, баалуулуктарды, мүлүктү конфискациялоо жөнүндө, уюшкан топ тарабынан же оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасоо максатында жасалган мыйзамсыз миграцияны уюштурууну өзгөчө оор кылмыштарга квалификациялоо жөнүндө, Орусияда мыйзамсыз жүргөн адамдын кылмыш жасандыгын оордотуучу жагдай катары таануу жөнүндө, мигранттар үчүн мыйзамсыз кызмат көрсөтүүчү сайттарды соттон тышкаркы бөгөттөө боюнча, ортончу уюмдарга мигранттардан сынак тапшырууга тыюу салуу жөнүндө, мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча 5 темилгеден турган пакетти вице-спикер Ирина Яровая жетектеген комиссия иштеп чыккан. Мамлекеттик дума мыйзамдарды бир добуштан колдоду. Москва облусунда учкутсуз учактын чабуулунан 2 адам жаракат алды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Буга чейин Раменский районунун Становой айылындагы жеке турак үйдүн үстүнөн пилотсуз учактын сыныктары түшүп, анын кесепетинен өрт чыккан. Андан соң өрт башка аймакка да жайылган. Жеринде тез жардам кызматы иштеп, жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Беле кетсек, буга чейин Москвага учкутсуз учактардын учурулуп жаткандыгына байланыштуу Домодедово жана Жуковский аэропортторунда аба каттамдар токтотулгандыгы маалым болгон. Андан соң мэр Сергей Собянин Москваны көздөй учкан 25 учкутсуз учак Москва облусунда абадан коргонуу күчтөрү тарабынан жок кылынганын маалымдаган. Домодедово менен Жуковский аэропорттору Москвага учкутсуз учактардын чабуулунан улам каттамдарды чектеди. Москванын Домодедово жана Жуковский аэропорттору каттамдарды кабыл албайт жана жөнөтпөйт деп билдирди Федералдык аба транспорту агенттигинин өкүлү Артем Кренека. Чектөөлөр саат 8:03-төн баштап киргизилген. Аба кемелеринин экипаждары, диспетчерлер, аэропорттун кызматтары учуунун коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатышат. Бул негизги артыкчылык, деди Федералдык аба транспорт агенттигинин өкүлү. Бүгүн 10 ноябрда эртең менен Борбор калаанын мэри Сергей Собянин Раменский районундагы абадан коргонуу күчтөрү Москваны көздөй учкан 4 учкутсуз учакты атып түшүргөнүн билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана жабыркагандар болгон жок. Москвада турак жайда газ жарылып, 6 адам жабыркады. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда.
Жардору Карельский бульварындагы имараттын 5-кабатында болуп, андан кийин бир нече батир күйүп кеткен. Өрттүн жалпы аянты 40 чарчы метрди түзөт. База Telegram каналынын маалыматы боюнча урандылардын астында адамдар болушу мүмкүн. Маалыматта жабыркагандардын экөө балдар экени айтылды. Алардын бирөөсү 5 жашта, экинчиси 6 айлык.